Айрымдары бакыт бул тагдыр менен кыялдардын кездешүүсү десе, калгандары бакыт бул майда нерселерге кубана билүү дешет. Чындыгында бакыттын ар ким үчүн өзүнчө туюндурган бийик баалуулугу бар. Бүгүнкү жолдогу собол рубрикабызда бакыт бул сиз үчүн эмне деген суроону койдук. Шаар тургундары кантип жооп берет? Алдыда көрөбүз. Бакыт мен үчүн күнүгө ушул Аллах Таала бизге ушул жаңыдан күн жашоо бергениге альхамдулилла деп ошого сүйүнүп, ошо бакыт деп өзүбүз күнүгө ушул жаңды таңды көргөнүбүз үчүн неме кылам. Бактылуумун деп эсептейм. So happiness for me. Бакыт мен үчүн түрдүү маданияттагы элдерди кездештирүү, таанышуу жана алар менен ынтымакта бирдикте болуу. With all the words, we say peace. Men için baqıt bul institutga kirүү. Assalomu alaykum. Biz O'zbekistondan mehmon bo'lib keldik. Baxt bu sog'lik. Inson sog' salomat bo'lsa, baxtli bo'ladi. Baxt men uchun birinchi o'chirda musulmon qilib yaratilganim. Ikkinchisi ota-onam, oilam, farzandlarim. Mana shu menimcha hammasi baxt hisoblansa kerak. Бакыт бул менин үй бүлөм, бар, бүтүн чогуу жанымда болгону деп эсептейм. Бул мага дем берет. Жана бакыт бул дүйнөгө саякаттоо, жалпы дүйнөдө жашаган адамдар менен чогуу көрүү, жана алардын жашоо өзгөчөлүгүн таануу. Ошондой эле тынчтык да эң биринчи бакыт. Сүйлейм, бакыт деген мен үчүн ушу эл журтум аман болсо, үй бүлөбүз тынч болсо, ушу бала чакам аман болсо, ошол мен үчүн ошол эң чоң бакыт ошол да. Бакыт бул сен жаныңдай көргөн үй бүлөң жана досторуң менен чогуу бактылуу көз ирмемдер жашоо. Жана жан дүйнөдөн жактырган нерселерди сынап көрүү. Мисалы бул жер жүзү саякаттоо да болуусу мүмкүн. Бакыт мен үчүн мекенибиздин тынчтыгы жана балдарыбыздын ден соолугу. Бакыт ол мен үчүн бактылуу үй бүлө куруу, айбирдүү жашоо, анан атайынын мекеге калып баруу. Be here, to be around, to meet. Мен үчүн бакыт бул ушул жерде азыркы убакытта бактылуу адамдар менен чогуу болуу, жашоого эркин көз караштагы адамдар менен таанышуу. I hope everyone will be. Бактым мен ата-энем жана үй бүлөм. Бакыт деген бул ушул Сулайман тоого чыгыш болду биз үчүн. Аябай биз Толкундан атабыз. Жалалаттан келдик. Кошуктарга салам. Атайым мекени жок, эли жок, жери жок. Ошо азаттыкты көксөп, ушундай үмүт кылып канча күрөшүп келатышат, бирок жетишпей жүрөт. Биздин мамлекет мынакей гүлдөп, өнүп, өсүп атат. Аябай жакшы жолдо кетип атат. Кудай кааласа Кыргызстандын келечеги кең. Биздин келечегибиз жаштар бүткүл дүйнөгө барып, эки жактан билим алып, биздин жаштар аябай өнүгүп өсүп атат. Бул дагы биз үчүн бакыт. Ушу Кыргызстаныбыз өнүп өссө, алдыңкы мамлекеттин катарына кошулса, ошол дагы бакыт балам. Биз бактылуу өлкөдө, бактылуу элде, бактылуу жерде жашайбыз.